Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин биз бүгүнкү коногубуздун студиядагы Таңкы Бештин коногу менен тааныштыралы деп турабыз. Албетте, бүгүн бизде эң сонун маанай болуп жатат. Кесиптеш өзгөчө биздин куттуу студиябызга өзгөчө коноктор, сулуу, жаш, өрчү, комузчу жана композитор десем да жаңылышпайм, биздин Айназ Кадрасан келген экен. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Кутман таң, ушул кыргыз элиме дагы кутман таңыңыздар менен деп салам жолдомокчумун. Ушундай сиздер менен жүз көрүшүп турганыма дагы кубанычтамын. Кош келипсиз дейли, эми комузду колго алып калыпсыз. Негизи комуз өнөрдү канча жашыңыздан баштап же канчанчы классыңыздан баштап колуңузга алып үйрөнүп баштадыңыз? Комузду мен 6-класстан баштадым негизи. Буга эмне түрткү болду же бала кезиңизде кыялыңыз беле? Кызыгып калган себеби буга өзгөчө бир мен эс алуу учурунда атай шаарга келгем, эжемди ээрчип. Анан ал ошо бир мектепке барган элек. Анан мени тышка калтырып коюп, сен ушул жерде туруп тур, эч жака кетпе деп мени өз ичине кирип кеткен болчу. Анан мен мынтип эле отурсам эле бир маалда бир ошо добуш угулган болчу. Анан ал ошондо бир комуздун үнүн мектепте ойноп жүргөндөрүн көрчүмүн, бирок анчалык бир мындай кызыкчу эмесмин да. Анан бир жерден бир комуздун үнү чыгып атат да, анан мен кызыгып кетип аябай эле мындай бирдемеге алаксып кызыксам, сөзсүз түрдө аны издеп барып, ушундай шок кыз болчумун да кенедей кезимде. Анан ушу издеп барсам бир кабинеттин ичинде бир комузчу отуруп алып ойноп аткан экен да. Ал кийин теледерден көрүп жүрсөм, ал Мурак Абдрахманов комузчу экен. Анан ошондо бир комуздун үнү бир өзгөчө бир сыйкырдуу, сырдуу, бир кызыккансыз угулду да. Анан ошол кулагыма бир ушинтип акырын эшигин ачып алып карадым да, карасам ал киши ушундай бир ойноп атыптыр да. Соңкөлдү ойноп аткан экен. Анан мен ошондон кийин өзүмө мен дагы ушундай комузду үйрөнөм деген бир максаттарды койдум. Анан ошондон тарта баштап комузга кызыгуум башталды. 6-классыңызда кызыгып баштадыңыз. Өзүңүз ошо мектепти айылдан окудуңузбу же борбор калган шаардан окудуңузбу? Мектепти 9-класска чейин айылда окудум. Ысык Көл областындагы Ак Суу районундагы Кереге Таш деген айылында. Анан сиздин балалыгыңыз көлдө өткөн. Ооба, көлдөгө өткөн балалык кезиңиздеги бир окуялардан айта кетсеңиз. Ошондон тарта негизи мен комузга, бийге ушундай кружокторго абдан кызыкчумун. Анан негизи буга ата-энем деле атай жетелеп барып сен комузду оку деген жок. Алар кийинчерээк эле билишти, мында комузду ойноп атканымдычы. Эрте кружокко мындай эле кошумча кылып барчымын. Анан кружок. Ооба. Ага чейин мындай көп эле негизи чыгармачылык болобу же ушу музыкага алектенген баарыныкы эле мындай даңгыр болуп кетпесе керек, оор болсо керек. Негизи эле сөз оорлук менен башталганда комузум башында жок болчу. Анан кийинчерээк комузум болду. Ага чехолу жок болчу. Ошентип анан акырындык менен келатабыз. Бардык нерсенин башталышы оңой эмес. Кызыгуу болгон бирок сизде. Анда эмесе биз сөздү көп кылбай сизден бир жагымдуу чыгарма. Жакшы болот. Ооба, сөзүбүз көп болбосун деп жагымдуу чыгармага кезек берели. Анда мен Болот Тасмаев Сагынарым дегенди аткарып берейин. Сагынарым, сагынарым, саргарып калар бекер аңыр-аңыр. Жайнаган элек көзүң сом сайбасын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынамын. Жарокер
өзүңсүз жылдызы жок бүркөк асман. Маанилүү сен бар үчүн жарыкчылык, маанилүү ырдоо жана күтүү жетпей, тагдырын берет чыргал зарыктырып, жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзбөй, жашаймын махабаттан, жашаймын махабаттан үмүт үзбөй. Баракелде. Сонун талантыңызга таазим. Жана сиз учурда көптөн бери комуз чертет экенсиз. Жана азыркы учурда сиз окутасызбы бул боюнча? Өзүңүз шакирттериңизди дагы окутуп, өзүңүз билген нерсени, билимди дагы бере аласызбы? Себептени бекеринен айтылбаса керек да. Устат атадан улук деп бекеринен айтылган эмес да. Анан ансыңарындай бул комузду азыркы деңгээлде баягы өзүңүз үйрөнүп, анан унутуп калбаш үчүн дагы баягы кызыккан жаштарды азыркы күндө тарбиялап келатасызбы? Ооба, абдан жакшы суроо. Мен учурда азыр Калый Малдабасанов атындагы Улуттук консерваторияда 5-курстун студентимин. Азыр учурда билим аламын. Бирок мен күү жаатында окуйм, ырчылык жаатында эмес. Бирок өзүңүз ырдайсыз. Бирок ырдайм, ооба. Буга чейин өзүмө өзүм устат болуп, ушул күүдү дагы, ырды дагы эки жакты тең алып келгенге аракет кылып, далалат кылып жүрөм. Азыр жаңыдан ошо бирок өзүмдөн бир профессионалдуулукту өтө талап коем да. Анан ошондуктан өзүмө өзүм эле устат болбостон, жакшы бир мындай жөн эле чалды куйду болуп ырдабастан бир жакшы устатка барайын деп азыр Темирбек Каримов деген мугалимге ырдоо жагында талим тарбия алып атам десем болот. Күү жаатында Намазбек Уралиевде окуймун. Албетте, сиздер айтып калдыңыздар, суроо берип ошол окутасызбы балдарды деп. Ооба, албетте окутабыз. Анан окутканда дагы ошо негизи азыр көп комуз сүйүүчүлөрү, үйрөнөбүз дегендердин саны абдан жыл сайын арбын болуп көбөйүүдө. Бул сүйүндүрөт албетте. Бирок бул дагы мындай элдерге оңой көрүнгөн менен баягы бар эле мындай механический сыяктуу чертип үйрөнүп койсо болот да. Мисалы, манжаларды бияктан баас, ылдый черт, өйдө черт десең, ал адам ылдый черт, өйдө черт үйрөнө берет. Баягы өзүндө бир ар жакта дарамет болуп, ошол жан дүйнө менен чертүү бул өзүнчө ыкма да. Ал андай талант мен ойлоймун, эми миңдин же бир миңдин арасынан бирөө эле болсо керек. Бирок ошол илгери ошондой таланттар чындыгында негизи болгон да. Ошондой деп жооп берем. Бул комуз чертип атканда, мисалы, колдоруңуз, тырмактарыңыз ооруп калбайбы? Көп чертип аябай көпкө чейин чертишет го. Жок, оорубайт деле, бирок сырттан ооругандай көрүнсө керек. Ооба. Бирок мындай ар бир мындай майда бир өтө күйрөнгөндө дагы бир машакаттуу иштер көп деп айтсам болот. Бул нерсени түшүнгөн түшүнөр да, билбегенге не чара деген сөз бар да. Андыктан бир топ кыйла эле кыйын. Комузду үйрөнүүдө канча жыл убакыт кетти. Анан баягы негизи чыгармачылыкты кыз кишиге негизи чыгармачылык аябай оор кесип деп бекеринен айтылбаса керек. Түйшүгү абдан көп, турмушка чыгыш керек деп дагы үйдөгүлөр да бир сарсаноодо болсо керек да, качан турмушка чыгасың деди, балким. Ушундай сыяктуу суроолор болобу десеңиз, үйдөгүлөр? Андай
негизи чыгармачылыкта жүргөн айымга өтө эле оор да, түйшүгү оор. Анткени негизи айымдардын түйшүгү турмушка чыкканда дагы ошол турмушун дагы алып, чыгармачылыгын дагы алып кеткен. Өтө эле кыйын болуш керек, бирок мен азыр турмушка чыга элекмин. Бирок кийин келечекте эки жагын тең алып кеткенге аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Демек сиздин чыгармачылыгыңызды түшүнгөн кыргыз жигиттерин издейт турбайсыздар. Ооба. Сөзсүз түрдө албетте бардык эле айым ошондой өзүнө бир адамды жолуктуруп, ошондой адамдарды издешсе керек. Ооба. Бул комузду бир гана аял кишилер эмес, мырзалар да чертет. Мырзалар, сиз кызыкпайсызбы комузга? Мен комузга окуйун деген ойлоруңуз жокпу? Окуйун деп да ойлоном, кызыгам. Бирок баягы эми канчалык жашың чоңойгон сайын ошончолук убакыт да тарый берет го. Ооба. Ошого байланыштуу негизи бирок кыялым бар, бирок үйрөнүп койсо болот го. Кесиптешим айтып жатканда, сиз келердин алдында мен комуз черткенге абдан кызыгам, үйрөнсөм болот бекен деп. Болот да негизи үйрөнсө. Канча жаштан канча жашка чейин аласыз мисалы? Жашы чектелүү эмес, бирок ар бир адам өзүнө мындай хобби катары үйрөнүп койсо болот. Кыргызымдын улуттук аспабы анткени кайда жүрсөң да жерде жүргөн эң жакшы. Эми сөзүбүз кор болбосун, биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы атайын сизден чыгарма күтүп калдык. Ооба, жакшы болот. Жандуураак бир чыгарма таштап берсиңиз. Колдоп турайлы. Мен азыр Түгөлбай Казаковдун Күтүү деген ырын аткаргым келип турат. Мына ушул азыркы алдыда аткарып кеткен чыгарма Болот Тасмаев, ушу авторлор бир агымдын бир замандын адамдары десек болот. Залкарлары биздин кыргыздын чыныгы корифейлери деп айтсак болот. Ана эмесе Күтүүнү тартуулап коелу. Жана мен бир нерсени байкадым, айна сайын. Сиз ырдап жаткан көбүнчө кайгылуу, муңдуу жана сүйүүнү даңазалган ушундай темптеги ырларды ырдайт экенсиз. Сиз мына шаңдуу ырлардан да ырдайсызбы? Албетте шаңдуу ырларды ырдашка туура келет. Бирок мен эмнегедир ушундай жан дүйнөм баягы лирика, драматургия деген жактарга жакын да. Өзүм дагы ушундай ырларды угам. Ооба, дастандарды дагы анча-мынча ырдап калам, бирок
мыкты деңгээлде эмес деп пока айта албайм. Атай ал дастанга дагы өзүнчө бир касиет керек. Ооба, жөндөн бир акындык бир касиет керек го деп ойлойм да. Ооба. Жана ошондой эле бул комуз биздин кыргыз улуттук аспап демекчибиз. Чет жакка дагы чыгып, кыргыздын атын таанытайын деген ошондой бир чоң пландарыңыз, ой максаттарыңыз барбы? Бар, андай максаттарыбыз бар. Буюрса кыргыз элиме бир жакшы өзүбүздүн жакшы чыгармаларыбызды тартуулайлы, бир жаңылыктарды киргизели деп сөзсүз түрдө аракет кылып, аракет кылсаң берекет болот демекчи. Ошентип далалат кылып жүрөмүн сөзсүз түрдө. Дагы бир чыгарма кезек берсек болот. Убакытты туура пайдаланып, элибиз дагы таң камал ушундай кыргыздын кымызжыттанган кылдарынан жана жагымдуу үндөн бир жакшы бир чыгарма болсун. Жакшы болот. Анда Майрамбек Осмонов «Сезим» деген жолуксамайды берем себептерин, жаштыгым кетти чекти, өмүрүм өткүчөктү, бул сезим абасудай керектеди, бул сезим, бул сезим. Жолу бараны кантип дарылоонун, айыкпайм башкаларга, жок калды башкарга, билемин сенден бөлөк дары жогу, билемин, сенден бөлөк дары жогу. Билбеймин кайдан сени табарымды, билдирип койсоң болой кабарыңды, көзгө албай тиктесем де, ыр жазып бүтпөсөм де, сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым, сагындым жарокерим жамалыңды, сагындым жарокерим жамалыңды. Мына сага Кутман таң деп турушун айтса болот. Бизде айтат го, алма өзүнүн эмесин алыс түшпөйт депчи, сиздин сабагынан алыс түшпөйт деп. Сиздин ата-энеңиз же болбосо улуураак инсандар сиздин үй бүлөңүз жактан ошо комуз чертип, чыгармачылык жакта жүргөн инсандар болсо керек. Кимден өттү элесе, жана Кыргызда ушундай баягы кандан кан. Ушинтип айтышат го. Ооба. Тугунга өтөт го. Сизде ким тараптан, тай тараптанбы же бир туугандар тараптанбы? Ооба, эки жактан тең бар. Өзүмдүн атам жактан дагы, тай тараптан дагы. Ошо тай атам өзүнүн аккордеонун мындай чакан
элдин арасында куда тосуп кудалар келгенде черин айнашканда талантын тартуулап калат. Тайкем Кыдык Усупбаев деген биздин мынакей Саламат Садыкова, Динара Акулова деген эжекелерибиз Тайкемдин ырларынан ырдап жүрөт. Оюнчу, негизи эле көбүнчө сүрөтчү, ушундай бир тайжем пианистка дегендей. Үй-бүлөңүздөр мындай карап келгенде искусствонун адамы турбайбы? Жакын келет. Ооба, бир туугандарым ушундай. Негизи чыгармачылыктын жашоосу абдан сергек болот дейт. Сиз дагы бул айымдарга, башкача айтканда, аял затына керектүү дагы кандай таланттарыңыз бар? Дагы эмнеге жакынсыз комуздан сырткары? Дагы кайсыл аспапта ойнойсуз? Сиз аспап ойнойсуз? Аспапта ойнойм, сөзсүз түрдө. Бул казактын домбурасында тартамын. Ооба. Андай жыгач оскомуздарды ойной берем. Эми сөзсүз түрдө билим алган музыкант фортепианону билиш керек, аны билебиз. Андан сырткары бул хобби, бул тамак жасоону жакшы көрөм абдан. Маанайым чөккөндө же мындай аябай көңүлүм бир ток болуп, чөккөндө кандай тамактар жасайсыз? Мындай макарон алып келип суу куюп эле картошка. Жок, эмнегедир ошо маанайым чөгүп же бирдеме капа болгондо тамак жасасам, ошол тамак мындай унутуп калам да, бир аз мындай. Кандай десем, алаксыз. Этегинде ал тамакты ак төшөккө эле демек айымды биз комуз чертип чыгармачылыктан көрбөсөк да, кийин повар болуп кеткен көрсөк болот экен. Себеп дегенде баягы ар бир айымга, ар бир аял затына тамакты мыкты деңгээлде жасап билүү керектүү го дейм. Себеп дегенде өмүрлүк жаралар баягы эркектер курсагы менен сөйт деп да бекеринен айтпаса керек да. Демек ал жагынан да уста турбайсызбы? Туура айтасыз. Эми сиз эми ушунча талантты кантып алдыңыз, тамакты жакшы жасайт экенсиз. Деги мындай жашоодогу менин табитимде ушундай жигиттер деп мындай мүнөздөп кетпейсизби? Балким биздин телекөрүүчүлөр кандай мырзалар жагат? Сизге балким баягы орусча айтканда ухажерлор чыгып калабы, балким жигитиңиз чыгып калабы дейм. Ооба. Ар тараптуу болгонго аракет кылабыз, сөзсүз түрдө. Негизи адам күнүгө адам болууга умтулуш керек го дейм. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн бул жашоого эмнеге келгенибизди мындай өзүбүзгө күн кечинде жатканда ойлонуп жатыпчы, эмне миссиябыз кандай, жөн эле жашабастан бир бул дүйнөгө зыян келтирбей бир пайдалуу нерселерди алып келгенге аракет кылышыбыз керек го дейм адамдар. Ошондой инсан, Жок, негизи адам болуудан күнүгө чарчабаган. Жок, экинчи сурооңузга жооп берейин. Кандай мырзалар жагат деген суроо болуп атат да. Мага негизинен бою узун, накачанный элес. Мага негизинен эң башкысы мен мындай токтоо, чечкиндүү, акылдуу болуш керек го деп ойлойм да. Мындай аябай сулуу болуш керек дейм да, орточо сулуу болсо деле болот дейм да. Маймылдан бир аз сулуураак дегендейби? Эң башкысы мындай баарыбыз эле айтып калабыз го, үй-бүлөнү багып кете ала турган мырза болуш керек деп ойлойм го. Айымдар негизи эгерде сизге ошо жигит табылып калды, анан айылга же шаарга деген тандоо койсо, кайсыл жакты тандайт элеңиз? Себептен азыр көрүп жүрүп, менин кесиптешим бүгүн аябай кызыгып жатат. Айымдардын көйгөйү ушул го, шаарда жашаймы же айылда жашаймы? Сизде кандай айырмасы жокпу же? Ушуну аябай кыйын суроо болуп атат, мага ойлонуп көрбөптүрмүн буга чейин. Бирок мен ойлойм да, ушунча 4 жыл музыкалык орто окуу жай, музыкалык окуу жайда окудум, аякты диплом алдым. Эми мына 5-курс болдум. Консерваторияны окуп атканыма дагы 5 жыл болот экен. Анан ушу бала кезимден бери аракет кылып келет. Алышып бир келаткан мындай кезим да негизичи. Анан колдон келсем мындай, бирок
улантып кетсеңиз ооба, жакшы. улантып кеткениме жакшы болот го деп ойлойм да. Негизи мен чыгармачылыгымды түшүнүп, ошого шарт түзүп берип, мындай мен кайсыга кызыксам, ал дагы кызыкчылыгыбыз бир болуп, ушундай болсо. Азыркы учурда мисалы ырчылар тойлордон көп көрүп калабыз. Сиз тойлорго чыгып же ушундай кандай десем, кызмат кылып чыгып каласызбы? Ооба. Мунун эми азыр уяты деле жок го дейм, тойго чыгабыз деген азыр ошону менен негизи көп ырчылар, бирок мындай бир четинен алып карасак, той негизи жакшы, өзүнүн жакшы нерселери бар да. Жаңы мындай жаш ырчыларга өзүнүн таптап жакшы чыгармачылык жолуна. Бул сурооңузга ооба чыгам, тойдон көрсөңүздөр болот ооба. Демек Айназ айымды тойлорго дагы чакырсак болот экен. Тойлорго чакырат экен. Анан бир суроону дагы бир тактап койбосоң биздин телекөрүүчүлөр урушу мүмкүн. Демек айылда жашайм деген жигиттерге шанс жок турбайбы, мындайча айтканда? Ооба, жок. Шанс жок, жазбай эле коюлат экен дейсиз. Негизи баягы кол жеймин дейт койрукту, Кудай билет буйрукту дейт. Эми биз дагы маңбайыбызга жакшы инсандар жазсын дейли, ушу сиздин чыгармачылыгыңызды колдоп кеткен, түптөп кеткен, жардамдашып кеткен инсан болсун, өзүңүз айткандай бир кемеде чогуу өскөн инсандарды жолуктурсын дейли. Анан эми дагы бир чыгарма кылалы, кандай кылабыз? Дагы бир чыгарма кылалы ушу. Бир чыгарма берсеңиз. Анда мен Медин Алыбаевдин Ойлончу деген ырын шаңдуу ырынан аткарып. Жүрөгүмдү кой калайсың жалында, жүрө албаймын күндө сени сагынбай, месер кетет менде жүргөн элесин, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш акчыны да караган, көп караба жүрөгүмдү жаралап, көнүң болсо бир белгиңди билдирчи, акча берип сүйө албаймын паралап. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай, же күлүп кой же кирпигиң ирмечи, куса болдум сагынычым тарабай, же күлүп кой же кирпигиң ирмечи, куса болдум сагынычым тарабай. Жагымды чыгарма, жагымды үн. Ооба, биздин таң эрте туруп, уйкусун ача албай жаткан биздин көрөрмандарыбызга дагы эң сонун чыгарма болду окшойт. Сиз абдан суктанып карап отуруп, өзүңүздүн бул жакта көрүүчүлөрүңүз дагы көп болсо керек, бүгүнкү күндө карап отурган. Үйдөгүлөрүңүзгө айткансыз да. Мен бүгүн телеге чыгам деп. Жок, айткан эмесмин. Негизи мен үй бүлөдө ортончусумун да, анан мындай башынан эле мындай өзүм менен өзүм бардык нерсени мен өзүм кылам деген ушундай кысмында, анан айткан эмесмин. Үй бүлөдө 3 бир тууган экенсиз билишимче. 4 ортончусу деген. 4 бир тууганбыз, 4 бир туугандан 3-чүсү болом. Эми биздин мынакей студиябыздагы жебеси уже убакыты бүттү деп турган учуру. Эми ушул күндөн ушул студиядан пайдаланып сизге эркин микрофон, кыргыз элине каалап эле айтыңыз, жакындарга салам айтыңыз дегендей. Жакшы болот.
бардык үй бүлөгө бакыт, тынчтык, ден соолук каалайм. Бизден эң башкысы биз азыр эң жакшы заманда, алтын доордо жашап атабыз десек болот. Ошол бир жашоону жакшы бир сүрүп, өзүбүздүн бул дүйнөгө пайдабыз тап келип, айтып кеткендегидей эле ошо күнүгө адам болуп жакшы бир билимге умтулуп, ошо Кыргызстаныбыз өнүгүп дагы да болсо эң башкысы молчулук, токчулук болсун демекмин. Бардык үй бүлөгө тынчтык каалайм. Келем алып келип койсун. Эң сонун өзүңүз дагы жаркылдаган кыз экенсиз. Ушинтип таң эрте туруп биздин Куттуу студиясынын коногу болуп интервью берип, жана чыгармаларыңызды тартуулап, жагымдуу маанай тартуулап, маек дагы сонун маек курдук. Сизге дагы ыраазыбыз. Ушинтип өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип отурганыңызга. Сиздерге дагы ыраазычылык, ушундай эл менен алтын көпүрө түзүп берип, байланыштырып, бизде ушундай жаш таланттарды көптөн алып чыгып, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу эле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Азыр жагымдуу чыгармадан кийин кайрадан